Халктын санынын өсүшү менен ага ууда каза болгондордун саны дагы көп. Маселен, Бишкек шаарында эле күнүнө жок дегенде 10го жакын адамдын сөөгү жерге берилет. Борбор калаада жалпы 7 көрүстөн болсо, бүгүнкү күндө алардын 2 гана ачык. Бири Аларча көрүстөнү, экинчиси шаардан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан Гроздь айылындагы көрүстөн. Деген менен жабык турган көрүстөндөрдү карай келсең, ичинде миңдеген алдын ала брондолгон бош жайлар бар. Биз азыр Бишкек шаарындагы түндүк көрүстөнүнө келдик. Бул жердин көрүстөндүн жалпы аянты 82 гектарды түзөт экен. Бүгүнкү күнгө чейин көрүстөндө 66 миңден ашуун Орус улутундагы адамдардын сөөгү коюлуптур. Мындан тышкары мына ушундай брондолгон 3 миңден ашуун жерлер бар экен. Түндүк көрүстөнүнүн жетекчиси Докторбек Иманалиевдин айтымында аталган көрүстөн 1949 жылы ачылып, 1973 жылы чоң арык көрүстөн ачылгандан кийин жабылып кеткен. Деген менен көрүстөндө мүрзөлөрдүн жанында тосмо тартылган 3 миңден ашуун бош турган жайлар бар. Ал жерлерге мурда коюлган маркумдун жакындарынын гана сөөгү коюлат экен. Мына бул жерде да мына Кан Ела деген коюлган экен. 14 сентябрь 2021 жылы. Бул кишинин да жанында дагы бир место турат да мына. Экинчи место бул, второй место. Именно ушул жерге биз эми бул кишинин гана туугандарын койгон туустар, бөлөк киши келип претендовать эте албайт бу жергечи. Бирок именно ушул местаны алар мондай документально доказывать этип берчи десең этип бере албайт да, алардын эчтекеси жок, например. Мына бу жерге бир сөök коюлса болот да, мына. Мына былтыр февралда коюлуптур, 21-жылы. Мына экинчи местосы бар. Докторбек Иманалиев бул бош жаткан мүрзөлөр кимдер тарабынан качан берилгени да белгисиз экенин кошумчалады. Просто сөзү менен эле айтат да. Булду бронировать этип алган семей эч ким бөлөк мындан киши бөлөк коюлбасын, аны тимитсин деп мондай ограждение коюп алган да. Может өздөрү расширить этип алган, может бирөөлөр саткан. Аны мы как-то доказывать эте албайбыз да. Борбор калаада сөөктү жерге берүү иштерине байланыштуу маселелерди чечүү багытында Бишкек шаардык аза кызматтарын көрсөтүү агенттиги иш алып барат. Ишкананын жетекчилигине жаңы дайындалып келген Төрахан Жунусбековдун айтымында, чындыгында көрүстөндөрдө буга чейин мафия катуу күч алып келген. Аны көзөмөлгө алган эч ким болгон эмес. Ызычуу бардактары көп экен. Сыртында тиги кладбищада мафиялар бар экенин Улан Эгизбаев тарткан сюжеттен эле билем. Ички мыйзамдары да жок экен да бул жердечи. Карап отурсам өтө жоопкерчиликтүү көрүстөн бизге карайт экен. Бул Аларча өкмөттүн көрүстөнү. Анан мен көрүстөнгө барып туруп караганда 27 мындайча айтканда бронированный жерлер бар экен да. Анан ал бронированный жерлерди карасам мыйзамсыз берилген. Алар кандай десең, мисалы күйөөсү заслуженный болсо жанына аялына место алып койгон. Ошондой жерлер көп экен. Анан Кудайга шүгүр, бизден келгенден бери андай бронированный жерди бере элекпиз. Эгерде күчтөп сурап келе турган болсо, биз да аны туруштук бере албайбыз. Анткени үстү жактан чечилет бардык нерсечи. Жунусбековдун айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда сөөктү жерге берүү, көрүстөндөрдү ачууга байланыштуу эч кандай мыйзам жок. Мындан улам көрүстөндөрдө баш аламандык орун алып, жер аянттары да чоңоюп кеткен. Бул жерде биз болсо мындай деп сунуштап атабыз. Эгерде күйөөсү заслуженный болуп коюлса, анын аялына да уруксат берели депчи. Анткени мындай фактылар толтура. Булар өздөрүнө сөз тийгизгиси келбестен уруксат бербейт. Бирок биздин колубуз менен заставить этип туруп кылдырып атат. Ошондуктан биз эртең биз дагы өзүбүздүн мыйзам астында так болуш үчүн бул мыйзамды ишке киргизип коелу атабыз да. Анан биз өзүбүздүн баягы айтып жүргөн немелерибизди айттык. Эң биринчи мүрзөлөр суугат жерлерде болбосун дедик. Дөңсөлөрдө, тоо этектерде баягы керектүү жерлерде болбосун. Экинчиден, кайсы жерде адам кайтыш болгон болсо, өзүнүн жеринде өзүнө жер бекер берилсин дейт. Азыр мисалы үчүн 30-40 миңден сатылып атат. Официально эле сатылып атат. Даярдалган мыйзам долбоорунун дагы бир бөлүгүндө 50-60 жылдан бери турган мүрзөлөрдү тийгиздөө иштери каралган. Жунусбеков көрүстөндөрдүн аянтын чоңойто бербей, эски мүрзөлөрдү жаңылап, үстүнө кайра сөөк коюуга ислам дини да жол берерин айтат. Жаңы мыйзамды даярдап, уже жогорку кеңешке киргизип атабыз. Ошонун негизинде 30-40 жылдан кийин бул тазалап кайрадан берилсин деп атабыз. Эми ушул жерде мына карасаңыздар 60-жылы, 50-жылы коюлган
50-60, кээ бирлерине 100 жыл болуп калган, кээ бирлери таптакыр жок болуп калган да. Ушуларды тегиздеп туруп, анан кийин кайра койсок дагы болот. Анткени баягы улам эле жаңы көрүстөн ачып эле көрүстөндүн санын көбөйтөрбөй, бул жерге ошол жанагы жаңы мыйзамдын негизинде карап көрүптүр комиссия менен. Мынакей булар 50 жылдан ашып кеттир, мына 40 жылдан ашып кеттир, 100 жылдан ашып кеттир. Могу тегеректи тазалайлы дагы жаңыдан коюп баштасын деп чечим кабыл алып туруп, анан жаңыдан койсо болот. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, алдыда бир топ иштер аткарылаарын айткан Жунусбеков, ага карата бир канча бут тосуулар болуп жатканын да жашырган жок. Эске салсак, 2018-жылы журналист маркум Улан Эгизбаев тарабынан көрүстөндөгү коррупция аталышындагы иликтөө материалы жарык көрүп, коомчулукта чоң резонансты жараткан эле. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.